Айрым карызкорлор атайлап мүлкүн жашырып көрсөтпөй келген учурлар дагы бар. Эми ажырашууда ар кандай себептер болот экен. Алиментти төлөбөй жүрүп, топтоло туруп миллионго жетип кеткен учурлар барбы? Ошону биз карызкорлорго сунуштайбыз. Эми мынакей сен жумушуңду жоктоп атасың. Алименттин өндүрүп берем деген сот аткаруучулардын арасында жокпу? Андайлар да бар болчу. Ири мүйүздүү малдарды өткөрүп берген учурларыбыз бар. Баягы өзүнүн мүлкүн жашырып койгон учурда кандай текшерүү механизмдери иштейт? Карызын текшертип 590 миңден ашык карызы чыгып, ошону төлөп анан чыгып келди да. Соттон сотко сүрөлүп жүргөн жарандарыбыз көп болчу да, эми булардын мындан кийинки жагдайлары кандай болот? Азыр 1150 карызкордун үстүнөн ошо кылмыш ишин козгоого материалдар жөнөткөнбүз да. Арыбаңыздар, ардактуу көрөрмандар, кабарда Маяк көрсөтүүсү өз бересин улантат. Аты жөнүм Жазгүл Мадинова. Биз бүгүн алименттерди төлөбөй жүргөн жарандарга жаза чарасын күчөтүү боюнча теманы талкуулайбыз. Бизде конокто башкы прокуратурага караштуу сот аткаруучулар кызматынын директорунун орун басары Кубанычбек Капалов. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келипсиз. Рахмат. Өткөндө жогорку кеңештин тармактык комитетинде дал ушул алимент төлөбөгөн жарандардын жаза чарасын күчөтүү боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоорун сунуштадыңыздар. Ушул долбоор боюнча айтсаңыз, себеп дегенде азыр баягы алимент өндүрө албай жүргөн, ажырашуудан кийин баягы соттон сотко барып жүргөн жарандарыбыз абдан көп. Жаза чара канчалык деңгээлде күчөтүлөт бул мыйзам боюнча? Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу урматтуу угармандар. Сөз башынан болсун, мен кыскача бул кызматка дагы токтоло кетейин. 2025 жылдын 23 июнунда Кыргыз Республикасынын президентинин 187 сандуу жарлыгы чыгып, ошонун алкагында сот аткаруучулар кызматы жогорку соттун карамагынан чыгып, башкы прокуратуранын карамагына өткөн. Бул 1 жылдык апробациялык мөөнөт негизинде. Ошол жарлыкка ылайык бул карызкорлордун алименттен сырткары да башка сот актыларынын, башка органдын актыларын аткаруудагы карызкорлордун жоопкерчилик жазасын күчөтүү боюнча бул жарлыкта көрсөтүлгөн да. Анан ошого ылайык башкы прокуратура тарабынан мыйзам долбоору сунушталып, бул 2025 жылдын август айынан сентябрь айына чейин жалпы коомдук талкууда болгон. Ошол мыйзам долбоору жогорку кеңешке киргизилип, бүгүнкү күндө ушу эки комитеттин биринчи окуусунан өттү. Бул мыйзам долбоору боюнча ушу биринчи окууда жалпы депутаттардын, ушу комитеттин жалпы багындай колдоосуна ээ болду да. Анан бул жерде алимент боюнча сиз туура айтып кеттиңиз. Бүгүнкү күндө көп, ала албай жүргөндөр да көп, сиз айткандай. Ошол эле бизге сот аткаруучулары тарабынан өндүрүүгө анча тоскоолдуктар да жаралып келген да. Азыркы бул мыйзам долбоорунда биз ошо негизинен административдик камак киргизип жатабыз. Бул карызкорлор үчүн 3 суткадан 7 суткага чейин. Андан сырткары кылмыш жаза жоопкерчилиги да каралып, 1 жылдан 3 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу шарты да каралып атат да. Азыркы учурда бул алимент боюнча жалпы республикада сот аткаруучулар кызматында 2025 жылдын 12 айына карата 60.720 аткаруу өндүрүшү турат. Бул деген аябай көп да. Анан ушул мыйзам долбооруна өзгөртүүлөрдү киргизип атканда жакынкы, алыскы өлкөлөрдүн иш тажрыйбаларын алдык. Андан сырткары өзүбүздүн баягы аткарууда турган аткаруу өндүрүштөрүнүн эмне себептен өндүрүлбөй атканын толук анализдеп, анан ушундай бир жыйынтыктарга келдик да. Бүгүнкү учурда көптөгөн көйгөйлөр бар да, өндүрүлбөй жатканычы. Баардыгын атап кетсек аябай көп болот. Мен кыскачараак негизгилерине токтолуп кетейин. Бул туруктуу жумушсуздук деп көбүнчө карызкорлор ошону айтышат да. Мен төлөмөкмүн, эгерде мен такай жумушум болсо депчи. Андан сырткары баягы айрым карызкорлор атайлап мүлкүн жашырып көрсөтпөй келген учурлар дагы бар. Эми ажырашууда ар кандай себептер болот экен. Биз анын үй бүлөлүк чыр-чатак менен ажырашканбы себептерине кире албайбыз. Сот аткаруучулар кызматы соттун мыйзамдуу күчүнө кирген актыларын гана аткарабыз да. Бизге соттук буйрук келген учурдан баштап биз ушу алименттик өндүрүштөрдү алабыз. Сиз жанагы жаза чарасы боюнча административдик камак анан
кылмыш жаза жоопкерчилиги. Кылмыш жаза жоопкерчилиги боюнча айттыңыз. Андан сырткары Административдик камак кайсыл учурда болот? Бул ошо 1 жыл ичинде суммарно деп да айтсак болот. 3 айдан 3 ай катарынан төлөбөй койгон учурларда башталат да. Алименттин бул алимент өзү үй бүлө кодексинин 3 ай төлөбөй койгон учурда анда административдик камакка киргизилет. Ооба, сунуш берилет да. Бул ай сайын төлөнүүчү акча каражат болуп саналат да. Алимент периодически төлөнүш керек, ай сайын үзгүлтүксүз төлөнүп келиш керек да. Ошол эле учурда бизде практикада да көп кездешет. Сезонный оплата деген дагы бар да бизде, сот аткаруучулардын түшүнүгүндө. Айрым областтардын спецификасына жараша, мисалы үчүн көлдө сезон башталганда, ошол убакта иштеп акча тапканда, башка жерлерде дыйканчылык, бышыкчылык убактарда акчалай каражат эмес, натуралай өндүрүп берген убактарыбыз дагы болот. Натуралай кандай ал? Ошо иштеп, мисалы үчүн фасоль дейли Таластана. Фасоль өндүрүп, ошо жыйын-терим болгондо, ошо мынча фасолюм бар деп, ошону теги өндүрүп алчу карызкор эки тарапка айтып, макулдашып, баазын чегерип, анан ошо карыздын эсебинен өткөрүп берген учурларыбыз да бар. Ири мүйүздүү малдарды өткөрүп берген учурларыбыз бар. Ошо эки тараптын макулдашуусу менен да баалашып, эгер ошо баасына туура келишсе. Андан сырткары ошо карызкорлордун биз мүлкүн аныктайбыз. Кыймылдуу, кыймылсыз мүлктөрү бар боло турган болсо, аларды аныктап дагы көп учурда азыр көп кездешип жатат. Кыймылсыз мүлктөрүнө буруу жолу менен өндүрүп берип атабыз да. Бул айдап жүргөн автоунаазына. Ал эгерде биз текшергенде анын ошо бир автокаражат чыгып кала турган болсо, анын биз камакка коюп, ошону баалатып, анан ошо канчага бааланса, алименттин карызын карап туруп, анан ошого чегерип берип аткан учурларыбыз да көп кездешип атат да. Эгерде сиз баягы сөзүнүн башында да айтып өттүңүз, баягы өзүнүн мүлкүн жашырып койгон учурда кандай текшерүү механизмдери иштейт? Биз ошо кээ бирде айтып келишет да, тиги өндүрүп алуучуларчы. Бизде турат официалдуу иштебейт эч жерде. Соцфонд текшергенде эч жерден иштеди деген маалымат чыкпайт да. Анан бизде катталбаган ишкерлик дагы бар да. Мисалы үчүн бирөө менен келишим түзүп алып эле, ооз-эки келишим алып, евро ремонт жасаган карызкорлорубуз бар. Автоунаа өзүнүн атында эмес, такси кылып жүргөндөр бар. Баягындай жалданма эме болуп туруп, чоң жүк ташуучу машиналарды алып айдап жүргөн карызкорлорубуз бар. Ошолорду аныктоо бизге кыйын турат да. Ал эми иштегендер боюнча, ал боюнча маселе жок. Биз ошо иштеген жерин бухгалтериясына жөнөтүп эле, ай сайын ошо алименттин белгиленген өлчөмүндө ал жактан эмгек акысынан кармалып турат. 2190 адам бүгүнкү күндө ошо туруктуу иштеген жери бар, алардыкы ошо бухгалтериясына жөнөтүлгөн да. Мисалы, эми турмуш жолу, турмуш кырдаалы ар кандай да, анан баягы алимент төлөп аткан жаран ортодо жылдап иштебей калган учурларда кандай аларга чаралар колдонулат? Ал боюнча мыйзамда көрсөтүлгөн да, ал иши барбы, жокпу, ал алиментти бала үчүн милдеттүү түрдө төлөш керек да. Анан карыз болуп топтолуп келе берет. Анан биз карызкорго колдонуучу чараларыбыз бар, ошолорду колдонобуз. Анын негизгиси эле бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын аймагынан убактылуу чыгууга чектөө кое алабыз да. Азыр бардыгы эле чыгат, ошол жактан чыгууга бандай муктаждык пайда болуп калганда табып келип төлөгөн учурлар да бар да. Жакында эле айтайын, бир практикадан умура сапарына баруучулар азыр көбөйүп атканына байланыштуу ошо карызын текшертип 590 миңден ашык карызы чыгып, ошонун төлөө анан чыгып келди да. Ошого Кыргыз Республикасынын аймагынан убактылуу чыгууну чектөө коюу да бизге жакшы бир рычаг да, алимент өндүрүү боюнча. Ал эми сыртка чыкпаган адамдарды боюнча эч кандай чара көрүлбөйт. Мүлктөрүн аныктайбыз, чектөөсүн коебуз. Ошо сот аткаруучунун укук милдеттери жайылтылыш үчүн азыр момундай мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип жатабыз да. Буга чейин ушул жанагы алимент төлөбөгөн жарандардын жаза чарасы канчалык жеңил эле? Эми ошол канчалык деңгээлде көтөрүлөт? Буга чейинкилер эмнеге жыйынтыгын бербей жатты? Штраф салынат да, айыппул салынат төлөбөгөндүгү үчүнчү баягы. Андан сырткары коомдук жумуштарга тартуу бар да. Штраф салынганда деле мындайча айтканда, алименттин төлөй албай аткан адамга кайра айыппул үстүнө кошуп коюп атабыз да. Аны да кайра биз сот аткаруучулар кызматына аткарууга келип түшөт ал боюнча дагычы. Эми ар кандай жагдайлар бар да, себептерин айтып кетпек, жок биз аралаша албайбыз деп. Айрым учурларда карызкорлор ушу мамлекет тарабынан канча айыппул колдонсоңор, мен ошону төлөгөнгө даярмын дегендер дагы бар да. Мен үй бүлөмө төлөбөйм, анткени мен төлөгөн акча каражаты ал менин балдарыма даректүү жетпейт деген учурлар дагы кездешет да.
Ошондуктан биз алиментке айып пул салганда да аны ошо өндүрөбүз, бирок ал тиги мамлекеттин пайдасына кетет дагы, жаш балдарга анын эч кандай эмеси жок болуп калат да. Таасири, пайдасы жок болуп калат. Анан ошол алимент төлөп аткан жарандын айлыгынын канча пайызы төлөнөт? Бул жерде көрсөтүлөт да, бир балага 4төн 1 бөлүгү, 2 балага 3төн 1 бөлүгү, 3 же андан ашык бала болуп турган болсо 50% да. Ошол боюнча кармалат ал жактан. Аткаруу барагында канча деп көрсөтүлсө ошону жөнөтөбүз, ошол боюнча каралат. Андан башка биз твердый сумма деп коебуз, баягы 3000 сомго чейин, бала 3 жашка чыкканга чейин баягындай кошумча каражат катары өндүрүлгөн сот актылары боюнча дагы биз аткарабыз, ал дагы бар. Эми ушул сиздер сунуштап аткан мыйзам долбооруна кирели. Сиз мына камакка алуу жана жаза чараны күчөтүү боюнча айттыңыз, кылмыш жоопкерчилигине тартуу, Мындан тышкары дагы кайсы чаралар күчөтүлүп атат? Биз эми баягы сөзсүз эле анын карызкорду базага алып жазалаш эмес милдетчи. Биз азыр ушу мыйзам сунушталып аткан мыйзам долбооруна дагы бир норма киргизип атабыз. Сот аткаруучуга укук берип атабыз, карызкорго жумушка орноштурууга, жөнөтүүгө. Анткени азыр ыйгарым укуктук орган. Жумушка жөнөтүү болгондо ким жумушту? Сиздер ыйгарым укуктук орган, биз сот аткаруучулар кызматы, башка мамлекеттик органдар менен, уюмдар менен келишимдерди түзөбүз. Как ярмарка, вакансия деп да өткөрүп жатышпайбы министрликтер айрым учурларда. Бүгүнкү күндө алып карасаңыз, мынакей мамлекеттик ипотекалык компанияда чоң деген жылыштар болуп, ал жакта жумуштар, жумушкерлер керек болуп, кызматкерлер керек болуп атат. Жолдор оңдолуп атат, баарын карап көрө турган болсо, ал жакка дагы баягындай жумушчу күч керек болот. Ошентип биз ыйгарым укуктук орган, башкача айтканда сот аткаруучулар кызматы, башка мамлекеттик органдар менен келишимдерди түзүп туруп, алардан квота алабыз, болбой турган болсо мынча жумуш орду бар, бош дегендерди алып туруп, ошону биз карызкорлорго сунуштайбыз. Эми мынакей сен жумушуңду жоктоп атасың, аймагына жараша да эмичи. Анан ошол жерге барып иште дагы ошонун айлыгын төлөп бер балдарыңа деп туруп, анан эгерде ага дагы макул болбосо, анда биз баягы алимент төлөөдөн баш тартуу деп туруп, атайын квалификация кылганга ошо жол ачылат да. Бардык биринчи шартын түзүп бергенге да аракет кылып атабыз. Шарт эле ошо камап эле аны эркиндигинен ажыратып коюш биздин милдет эмес, максаттарыбыз да. Анан сиз айтып аткан ушул алиментти төлөбөй жүрүп, топтоло туруп миллионго жетип кеткен учурлар барбы? Бар, эми андай учурлар көп эле кездешип атат да. Азыр бүгүнкү учурда үй бүлө кодексинин 86-беренесине ылайык алимент баягы иштебеген, жумушу жок адамдарга орточо эмгек маянанын ошол жердеги аймак боюнчагы бекитилген баягы статком берген фиксированный суммалары бар да, ошонун негизинде төлөйт да. Ал бир 5-6 ай төлөбөй койсо эле чоң сумма чыгып кетет ал жактанчы. Кече жакында эле мынакей Акпресске дагы чыгарыштыр, Ат Ташы районунда деп көрсөтүлүп жүрөт. 940 000 сом төлөнүп берилди депчи. Ошого чейин чыгып кетет, миллионго чейин чыгып кеткен учурлар бар. Андан ашып кеткен учурлар дагы бар. Ушу азыр мына 2025-жылдын 12 айына карата биз 1150 карызкордун үстүнөн ошо кылмыш ишин козгоого материалдарды жөнөткөнбүз да. Ошол жакта да карызкорлордун карызы миллиондон ашат. Аларды жөнөтүп атканда дагы аныктап баарын тактаганда, мисалы үчүн көпчүлүгү төлөөгө шарты барлар дагы арасынан чыгып калат да, бирок төлөбөйт. Атайлап жашыргандар, кирешесин жашыргандар, мүлкүн жашыргандар, ошолорду биз баягы алимент төлөөдөн чыныгы баш тарткандар деп тааныйбыз да, анан ошолордун материалын ички иштер органдарына кылмыш ишин козгоого жөнөтөбүз. Ошол сумма миллионго чыгып кеткенге чейин эскертүү берилип турат аларга, Албетте, эскертүү берилет. Мөөнөт өтүп баратат, төлөө деген. Эскертүү берилет. Буну төлөбөгөн учурда кандай чаралар колдонушу мүмкүн, ал боюнча кол каттардын баары берилет, жөнөтүлөт. Эки тарапка тең жөнөтүлөт, өндүрүп алуучуга да жөнөтүлөт, андан сырткары карызкорго да жөнөтүлөт да. Анан бүгүнкү күндө дагы бир көйгөйлүү маселе ушу сот аткаруучулар кызматында. Сот аткаруучуда иш жүктөмдөрдүн аябай көп болуп аткандыгы дагы бар да. Алиментти убагында тийиштүү деңгээлде ишти алып барып, мындай иш толук кандуу жүрбөй калып аткандарынын бирден бир себеби дагы бул дагы бар да. Азыр жалпы республика боюнча бизде 380 сот аткаруучунун штаттык бирдиги каралган. Ал эми жүктөм болсо, мына ошо жанатан бери айтып кетип атам статистиканы. 2025-жылдын 12 айына карата 650 000 аткаруу документ өндүрүшү бар да бизде. Ошо 380 адам
700 миңге чукул ишти алып барат. Бул 60 миңи алимент эле анын ичинде. Сиз кандай ойлойсуз, анан сиздер баягы толук кандуу жетишебиз деп айта аласызбы? Азыр тең ошо мына указдын чыгышы дагы, президент жарлыгынын чыгышында ушунун бирден бир себеби да ушу прокуратура органдарына берип, көзөмөлдү күчөтүп, соттун башка органдын актыларынын аткарылышын пайыздык көрсөткүчүн жогорулатуу да. Болбой турган болсо мындайча жөнөкөй жалпак тил менен айтканда эле соттун чечими чыгып, эки тарап соттошту да. Биринин мыйзамдуу кызыкчылыктары бузулуп, биринин укуктары бузулуп, соттошуп ал уткан кезде дагы ал аткарылбай турган болсо, ал жөн гана кагаз боюнча калып калат да. Соттун актысы. Соттун актысы чыккандан кийин ал сөзсүз түрдө аткарылыш керек. Ал биздин Конституциянын 101-беренесинде да көрсөтүлгөн. Бардык органдарга, мамлекеттик формасына карабай бардык жарандарга бул милдеттүү аткарууга жатат депчи. Ошондуктан азыр ушу башкы прокуратуранын карамагына кошуп, көзөмөлдү күчөтүп, мындан сырткары азыр бизде негизги болуп аткан. Демек силердин штаттык бирдигиңер да көбөйөт. Штаттык бирдик пока жок, ал боюнча маселе. Азыр эмгек маянасын, сот аткаруучулардын эмгек маянасын көтөрүү боюнча иш-чаралар жүрүп атат. Андан сырткары ушу сот аткаруучулардын ишмердүүлүгүн санариптештирүү боюнча. Санариптештирүү толук кандуу азыр кирип. Сот аткаруучулардын ишмердүүлүгүнө бир аздан кийин токтололу. Азыр эми баягы эң табуулуу маселе бул алименттер боюнча болуп атат. Ушул алимент баягы төлөбөй жүргөн баягы жарандарга сиз өзүңүз айтып өттүңүз, эми баягы толук кандуу иш көп, кызматкерлер аз деген маани. Мен деле ошондой түшүндүм. Туура эле түшүндүмбү? Түшүндүңүз. Туура эле түшүндүм, Ошол себептен баягы алимент өндүрө албай соттон сотко сүрөлүп жүргөн жарандарыбыз көп болчу. Эми булардын мындан кийинки жагдайлары кандай болот? Азыр алимент боюнча бизде ошо иш жүктөмдөрдүн көптүгүнө байланыштуу арыздан ошо өндүрүп бергиле деп суранып келген тараптардын гана аткаруу өндүрүштөрү көтөрүлүп, ошолор боюнча кыймыл болуп, төлөнүү жүрүп, эми кээ бирлери таптакыр келбегендер да бар да. Сыртта жүргөн өндүрүп алуучуларыбыз бар, бияка бирөөгө доверенность таштап кетет. Ал келсе келет доверенность боюнча. Анан азыркы учурда биз дагы бир жаңылатып киргизип атабыз. Бул аткаруу өндүрүшү, ошо алименттик милдеттемелер боюнча аткаруу өндүрүшү боюнча бир айда жок дегенде бир аракет аткаруу амалы жүргүзүлсүн деп талап коюп атабыз да. Жок дегенде эскертүү берилип, мүлкүн кайра бир сыйра текшерип, карыздын эсептерин кайра иштеп чыгууга тапшырмаларды берип атабыз да. Анан эми азыр могу жогорку кеңештин депутаттары колдоп, ушу мыйзам долбоорубуз өтүп кала турган болсо, бул эффектүүлүгүн берет. Анткени бул административдик камак деген бул 2019-жылга чейин колдонулуп келаткан практика болчу. Ошону эле азыр кайра жаңылап, кайрадан киргизип атабыз да. Ал бир учурда гуманизация деп жаңы кодекстер ишке киргенде бул норма алынып калган бизден. Мурда иштеп жүргөндө бул норма иштечи, толук кандуу карызкорлорго карата ошо камакты колдонгондо ошо мөөнөтүнөн ошо 5 күн мөөнөтүн өтөп чыкканга чейин гана карызкордун карыздары төлөнүп калган учурлар болчу да. Ошон үчүн азыр ушуну киргизгенге биз мажбур болуп атабыз. Эми эки тарап ажырашты, балада эмне күнөө деген сыяктуу да. Бала бүгүнкү күндө тамактаныш керек, кийиниш керек, окуу куралдарын алыш керек. Анан ар бир үй бүлөдө ар кандай болот, кээ бир үй бүлөлөрдө өзгөчө балдар дагы бар да. Ооруган балдар бар, ден соолугу начар. Ошолордон кыйналып кетип жатат да бүгүнкү учурдачы. Бул мыйзам алимент төлөгөндөргө жаза чараны күчөтөт экен, бирок балдардын укугун канчалык деңгээлде коргойт? Балдардын укугу эми ошо алимент боюнча аткаруу документтерге ылайык ошолорго чегерилген акчаны биз өз убагында өндүрүп берип турсак, анын баланын укугу корголот деп толук ишеничтебиз. Анткени убагында биз тараптан өндүрүлүп бериле турган болсо, ай сайын ошо керектүү муктажын толук каржылана турган болсо, баланын укугу ошо окуганга, башка кружокторго барганга, башкаларында дагы мүмкүнчүлүктөр ачылат деген ойдобуз. Алимент өндүрө албай жүргөн канча жаран бар дедиңиз? Бүгүнкү күндө эми азыр ошо орусча злостный неплательщик деп айтабыз. Ошондойдон 1150 да. Таптакыр баягындай качып. Бул жалпы республиканы кошкондо, республика боюнча. Анан кийин эми таптакыр өнбөйт деген дагы туура эмес да. Өнөт баягындай частично. Мисалы үчүн 150 миң карыз болсо, ошонун 20 миңин алып келип берип тургандар бар. 30 миңин берип, чогулган карызын бир төлөгөн учурлар аз кездешет да. Мындай убакыт саат менен бөлүп майдалап төлөгөндөр дагы кездешет. Мындан сырткары 1200
карызкор бүгүнкү күндө издөө жарыяланган. Изин жашырып качып жүргөн карызкорлорубуз дагы бар. Ички иштер органдары тарабынан тапшырып өткөрүп бергенбиз. Ал издөө жарыялагандан кийин бизде ал табылганга чейин аткаруу өндүрүшү убактылуу токтотулат да. Ал табылып келгенден кийин ошо качып жүргөн мөөнөтү дагы толук эсептелип сот аткаруучудан анан ошонун төлөө боюнча биз дагы эскертүү берип колдон тапшырабыз. Издөөдө жүргөндөр булар эмне чет өлкөгө чыгып кеткендерби? Чет өлкөдөн чыгып кеткендер бар, ошо Кыргыз Республикасынын аймагынын ичинде деле жүргөндөр бар. Кантип табылбай атат? Дарек боюнча жашабайт да. Мисалы үчүн катталган жер боюнча дагы, айыл боюнча дагы биз издеп таппагандан кийин анан ошо ички иштер органдарына өткөрүп беребиз. Издөө жарыялап туруп токтом чыгарып сот аткаруучу ошол жака берилет анан. Бизде коопсуз шаар менен керек болсо чоң кылмышкерлер Жок, азыр табылып мен атат. айтып атпаймынбы, башкы прокуратуранын карамагына карашып калдык. Азыр райондордо, шаарларда практика башталды. Ошо укук коргоо органдарына тапшырылып, баары издөөдө турган материалдардын баары көтөрүлүп, кармап келген учурлар башталды уже. Алимент бир балага конкреттүү ушунча суммадан төлөнүш керек деген сумма жок, э? Жок, аны биз азыр ошо мыйзам долбооруна кече Жогорку Кеңештин айым депутаттары менен да тегерек стол өттү. Ал жерде да бул маселе көтөрүлүп, ал жакта да сунушталды. Азыр бардыгын ошо бирдей суммага алып келүү боюнча дагы ошо мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизиш керек болуп атат да. Себеп дегенде, мисалы үчүн, кээ бир райондун категориясына жараша ал жакта орточо эмгек маянанын өлчөмү аябай чоң да. Анан мисалга эле айтайын, Каракөл шаарын айтайын. Каракөл шаарында өлчөм чоң. Анан төлөш үчүн же болбосо көтөрө албагандыгы үчүн карызкор башка районго барып катталат да. Мисалы үчүн Каракөлдөн Токтогулга Мен барып. түшүндүгүм боюнча сиздер айлыкты ошол аймактагы орто эсептеги айлыкты чыгарып туруп анан бөлүп чыгарасыздар. Мисалы факты түрүндө ал иштеген жерден канча алат 30 миң, жок, ал иштегендер боюнча, жумушу жоктор боюнча биз орточо эмгек маянат менен чыгарабыз да. Ошо боюнча да иштеген жери боюнча айлык эсеби канча болсо ошодон проценттери кетип берет баланын санына жараша. Анан ошондой ар жакта ошондой ички тышкы миграцияда жүрүп, ошентип ордун алмаштыргандардын саны да 5000ге жакын да бүгүнкү күндөчү. Ошо алименттин карызынан качыш үчүн, ылдыйраак суммага түшүрүш үчүн. Кайсы региондо катталышат? Мисалы үчүн Чаткалда, Алабукада, Каракөлдө, кем байлыктар чыккан жерлерде статтын данные боюнча жумуш орточо эмгек акым өлчөмү чоңураак көрсөтүлгөн да. Анан ал жактан жылышып башка райондорго барып учетко туруп убактылуу. Бирок сот аткаруучу анын жашабагандыгы боюнча, тиги учету боюнча жөнөткөн убакта ал жакта да жашабайт деп чыгат да. Анан ошондойлорго издөө жарыялаганга да туура келет да. Эми түшүнүктүү. Мисалы деген эми алимент төлөө өзүңүз айткандай ар бирөөнүн эле мүмкүнчүлүгү боло бербейт да. Бирөөнүн жумушу бар, бирөөнүн жумушу жок, бирөө такыр эле иштегенге мүмкүнчүлүгү жок дегендейчи. Ал учурда кандай болот? Балким мүмкүнчүлүгү чектелген жаран болуп калышы мүмкүн. Эми биз мындай да сот аткаруучулар кызматы соттун мыйзамдуу күчүнө кирип келип чыгып келген документин аткарабыз да. Ал учурлар боюнча сотко кайрылып алиментин төмөндөткөн учурлар бар. Тажрыйба колдонулуп келет. Ал жакка барып сотко кайрылып өтүнүч менен болбой турган болсо мен экинчи үй бүлөм бар. Ал жактан да мынча балам бар. Буларды да содержать этишим керек. Биринчи үй бүлөмө алименттин өлчөмү өтө көп болгонуна байланыштуу азайтып бериңиздер суранам деп туруп сотко кайрылган учурлар бар да карызкордордунчу. Анан сот эгер ошону аныктап, изилдеп, туура деп тапса, ошону жеңилдетип берген учурлары бар, азайтып. Анда дагы ошо бизге келип түшкөн сумма боюнча биз иш салып барабыз. Сиз сөздүн башында айтып өттүңүз, азыркы жаза чара башка өлкөлөрдө жакшы ишке ашып атат деп, жаңылбасам. Кайсы өлкөлөрдө? Өзбекстанда эле алып көрөлү. Биз башкы прокуратурага барып, алардын иш тажрыйбасы менен таанышып келдик. Аларда да баандай чаралар көп колдонулат. Бүгүнкү күндө Өзбекстанда практика болуп атат. 3-4 айга алдын ала төлөгөнгө киргизип атышат да. Ал жакта ушу мамлекеттик кызматтардан чектөө коюп жатышат көп учурда. Эгер карызкор боло турган болсоң, сен жөн гана нотариуска барып дагы бирөөгө ишеним кат бере албай турган учурлар да бар да. Азыр ал долбоор бизде да каралып атат, биздин экинчи пакет боюнча.
ошо мамлекеттик кызматтарга чектөө коюу, убактылуу чектөө коюу. Ал эми Казак Республикасына ала турган болсок, булдар да жакынкы кошуналар барда да ошо карызкор эгер карызы көбөйүп кете турган болсо, сотко сунуш берип атышат. Айдоочулук күбөлүгүн убактылуу токтотуп туруу боюнча. Бизде андай жок. Камакка чейинки чараларда жок, андайды биз азыр талкууланып жатат. Бул боюнча көптөгөн жолугушуулар, тегерек столдор өтүп атат. Ошолордун сунушу менен бул да каралышы мүмкүн да. Айдоочулук күбөлүктөн ажыратуу деген тиги жакта бар Ажыратуу кийде? эмес, аны убактылуу токтотуу. Ошо карызкор боло турган болсо, ал ошо машина айдаганга укугу Дагы башка кандай альтернативдүү жолдор сунуштап атат? Ички каттамдарга билет алганга чейин тыюу салып коет экен айрым өлкөлөрүбүздө. Эгер ишкердик кылып бир мамлекеттик орган менен же башка бир жана мамлекеттик сатып алууларга катышып келишимдерди түзө албай калат экен. Көптөгөн чектөөлөр бар. Ошо Өзбекстанда жалпы 21 мамлекеттик кызмат бар экен. Ошонун бардыгына чектөө коюп коет экен да убактылуу. Сиз барганда карызкор паспортун көтөрүп барганда эле ошо бир иш жүргүзөйүн десе, ал сиз карызкорсуз деп алардан базадан чыгат экен. Мен жана жогоруда айтып кетпедимби, санариптештирүүнү өркүндөтүш керек. Мамлекеттик органдар менен, системалар менен интеграцияны жүргүзсөк, бизде да башталат андай чаралар. Сиз ушул мыйзам долбоору толугу менен баягы колдоо тап ишке кире турган болсо, натыйжасы кандай болот деп ойлойсуз мунун? Натыйжасы эми сөзсүз түрдө болот. Бул баягы эркиндигинен ажыратууга жеткинче. Сиз айтып аткан ошол жаза чарасы күчөтүлгөн Өзбекстанда жыйынтыктар кандай экен? Жыйынтыктар жакшы. Аларда ошо азыр эле белгилеп кетпедим. Алименттин карызы эмес, алардын алдын ала 3-4 айдыкын алдын ала төлөй баштаган да. Бул чоң жыйынтык да. Биз карыз артка болуп атсак, 5-6 айдыкын өндүрө албай атсак, аларда уже алдын ала төлөп коюп атышат да. Бул ошонун бардыгы мамлекет тарабынан киргизип аткан убактылуу чектөөлөр, жазанын жоопкерчилиги баягы күчөтүлгөн. Ошонун алкагында да. Эми сиздер сунуштап аткан мыйзамдын жыйынтыгы. Жыйынтыгы кандай болот деп ойлойсуз? Биз дагы жыйынтыгы азыр мына административдик камак өзүнүн эффективдүүлүгүн берип келген. Биз дагы ишенебиз, бул берет сөзсүз түрдө. Камак алуу. Андан сырткары анан такыр эле төлөбөй турган болсо, биз сунуштаган жумушка барбай турган болсо, анда эркиндигинен ажыратылат. Эркиндигинен ажыратылганда дагы азыр биздин бир ошо мыйзамдын өзгөртүүсүндө бар, сунушталып аткан редакцияда. Буларга карата пробация колдонулбайт. Башкача айтканда, бул реалдуу ошо абак жайына жөнөтүлөт да. Ошол жагын карап атабыз да. Канча убакытка? 1 жылдан 3 жылга чейин. Биринчисинде 1 жыл, кийин 24 ай төлөбөй турган болсо да, 2 жыл төлөбөй кое турган болсо, анда 3 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу каралган. Эми мунун да азыр талкууда жанагындай эле чогулган тегерек столдордо көптөгөн сунуштар болуп жатат. Биз деле жазалаганга өтө эле мындай максатыбыз жазалоо эмес. Айтты дагы бир жери бар, мисалы үчүн ал боюнча дагы мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилет болуш керек деп ишенем. Себеп дегенде баягы ошо 18ге толгончо алиментин ала албай жүрөт бала, туурабы? Анын атасына биз жазаларды колдонуп атабыз, аны камап койдук. Ал эртең бала 18ге толуп, окуу жайын бүтүп, мисалы үчүн 21 жашка толгондо мамлекеттик кызматка кирейин дегенде, ага дагы бир бут тозуу болот да. Бул атам соттолгон экен деген маселе чыгышы мүмкүн да. Ошол жактарын да карап атабыз да. Азыр ошо мен толук ишенип кетем, бул боюнча да мыйзам өзгөртүү киргизсе, ошо алимент боюнча соттолгондор ошо балдарга мындай эртеңки келечегине бир кедергиси тийбей турган бир мыйзамдар кабыл керек деп мен ишенем. Ушул алимент төлөгөн жарандардын саны канчалык өстү? Төлөгөн жарандардын төлөп аткан, эми сиздерге катталган ошол төлөп аткан, төлөбөй турган. Мындай статистика жүргүзбөйбүз. Анан азыр могу мыйзам долбоорун алып чыгып атканда биз мажбур болдук ушундай статистика жүргүзүп, ошондо тактасак бир 25% гана түзөт да. Өскөн. Төлөнүп аткандары ошо жалпы бир 2025 жылдын 12 айына карата бир 700 миллионго жакын акча өндүрүлгөн алимент боюнча карыздардын эсебинен. Бул жалпы орточо эсеп менен алганда бул 25%га жакын болуп атат да. Алимент боюнча биз эмне үчүн мындай стат маалымат жүргүзбөйбүз? Бул деген алимент
бүгүнкү берген маалыматыбыз эртең актуалдуулугун жоготуп коет да. Анткени күндө кыймыл болуп турат. Бүгүн 300 000 карызы бар адам эртең төлөп коет. Мажбур бир сыртка чыгыш керек болуп калат дагы, баягындай бир муктаждык пайда болуп, бүгүн төлөп коет мисалы үчүн. Ошого окшогон эме үчүн бир 2-3 күндө эле бул маалымат өзүнүн актуалдуулугун жоготуп коет да. Ошон үчүн биз баягы так цифра менен жүргүзгөнгө аракет кылабыз. Азыр ошо санариптештирүү толук кирип иш жүрө турган болуп кала турган болсо, анда биз реальный времени онлайн биз ушундай маалыматты алганга мүмкүнчүлүгүбүз пайда болот. Сот аткаруучулар кызматы эмне үчүн баш прокурордун карамагына кирди? Бул жерде ошо жарлыкта көрсөтүлгөндөй эле ошо кызматтын ишмердүүлүгүн өрчүтүү максатында деп каралган да. Эффективдүүлүгүн чогуу ошо прокуратура менен биргеликте иш алып барып, ошо өзүнүн жыйынтыгын берет деген таризде киргизилген да. Бул боюнча бул апробациялык мөөнөт 2026-жылдын 1-июлунда бүтөт. Бул 2026-жылдын 1-мартына чейин биз мониторинг жүргүзүшүбүз керек. Ошо указда көрсөтүлгөн. Ошо мониторинг жүргүзүлүп, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясына тапшырышыбыз керек. Бардыгы алар талдап, анан эгер өтө турган болсо, анан ушу башкы прокуратуранын курамында калат да. Силердин кызматтык милдетиңер ушул боюнча калабы же өзгөрүлөбү? Жок, ушул боюнча эле калат. Ошо соттун башкы органынын актыларын аткаруу эле. Аты өзгөрөбү же калабы? Аты өзгөрөт, анткени сот аткаруучу, прокуратура деген баягындай бир аз туура да келбей калат. Соттун курамында турганда, жогорку сотко караштуу сот департаментинин курамында турганда болчу да. Андан сырткары азыр бүгүн сот аткаруучу дегенде ойлойсуз да, соттун актысын гана аткарат депчи. Азыр бүгүнкү күндө сот аткаруучулар башка мамлекеттик органдын актыларын да аткарат да. Анан пайыздык көрсөткүчтөрүн талдап көрө турган болсок дагы, соттун актысы бир 30% түзөт, калган 70% башка органдын актылары түзүп калып атат да. Ошондуктан жакынкы эле ошо Өзбек Республикасына барып келгенде да көрдүк. Аларда дагы мурда сот аткаруучу деп аталчу. 2017-жылы башкы прокуратурага өткөрүлгөн ал жакта дагы. Бүгүнкү күндө алардын статусу мамлекеттик аткаруучу деп аталат. Сиздердики дагы ошентип өзгөрүшү мүмкүн? Мүмкүн. Ал да ошо мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек, анткени бизде сот аткаруучу деп көрсөтүлгөн. Көп жерлерде, ал эми кодекстерде мажбурлап аткартуу органы деп көрсөтүлүп келет да. Өзүбүздүн жетекчилик алып иштеген мыйзамда сот аткаруучу деп көрсөтүлгөн. Биз билгенден сот аткаруучулардын айлык маянасы жогорулаган, Жок, азыркы учурда жогорулатуу боюнча иш-чаралар жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө жаңы жумушка кирген сот аткаруучу баягы колуна 26 000 сом алат да. Бул деген аябай эле өтө аз. Бул боюнча тажрыйбалуулар канча алат анан? Тажрыйбалуу сот аткаруучулар 15-20 жыл иштеген сот аткаруучулар 31 000-ден 35 000 сомго чейин алат. Чындап эле? Чындап эле. Ошон үчүн азыр ошо эмгек маянын көтөрүү боюнча да башкы прокуратура тарабынан иш-чаралар жүрүп жатат. Көптөгөн сот аткаруучулар өз каалоосу менен кызматтан кетип калган учурлар да көп катталып жатат. Башка мамлекеттик органдарга, банктарга. Судьялардыгы көтөрүлгөн, бирок сиздердики көтөрүлгөн жок? Жок, биздики көтөрүлгөн эмес. Азыр ошо көтөрүүнүн аракетинде болуп жатышат. Көтөрүлсө иштин эффективдүүлүгү да балким артып калат. Эффективдүүлүгү да. Азыр эмгек маянына ошо санарип күтүп атканыбыз ошол болуп атат. Эмеге баш прокурордун башкы прокуратуранын карамагына киргенден кийин эмне өзгөрүү болду сиздердин кызматта? Бүгүнкү учурда ошо башка мамлекеттик органдар менен иш алып баруунун начардыгы жогорулады. Башкача ички иштер органдары менен, унаа кызмат менен, кадастрлар менен ыкчам маалыматтарды алуу бир аз жеңилдеди. Андан сырткары кылмыш козгоо боюнча жөнөтүлгөн материалдар көзөмөлү күчөдү. Алардын жыйынтыгы өзүнүн эмесин бере баштады, жыйынтыктарын жакшы. Азыркы учурда ушундай, анан толук кандуу мыйзамдар өзгөртүлүп, апробациялык режимди жакшы өтө турган болсок дагы күтүлүүдө, жакшы чоң жетишкендиктерге жетишебиз деген. Анда жалпы эле ушул баягы алимент өндүрө албай жүргөн жарандарга
сиздин бир кайрылууңузду чыгарабыз го дейм. Кандай эркин микрофон берели, эмне деп айтасыз аларга? Мисалы, кээ бир жарандар болушу мүмкүн. Эми азыр биз багы айыл аймакта толук кандуу түшүнүк жоктор бар да. Алимент балким өндүрө албай, каяка кайрылам, эмне кылам, эмне үчүн мага өндүрүлбөй атат деген бир жарандар болушу мүмкүн. Ошолорго кандай кеңеш берет элеңиз? Алимент боюнча жаңы аткарууга түшкөн аткаруу өндүрүштөр боюнча өндүрө алуучулар эле андай каяка кайрылам, эмне кылам деген суроо менен кездешпесе, бизде алимент 18 жылга чейин өндүрүлө турган Эми ошол жаңы кайрылып аткандар кайрылат элек. Түз эле сот аткаруучулар кызматына, райондук, шаардык сот аткаруучулар кызматына, улук сот аткаруучусуна, ошол жердеги жергиликтүү прокуратура органдарынын прокурорлоруна кайрылса болот да. Анан азыркы учурда да көп эме болуп атпайбы? Ошо алименттериңерди өндүрүп беребиз, акция жүргүзүп атабыз, биринчи 50 катталган алимент боюнча арызды биз өндүрүп бергенге даярбыз деген мындай чакыруулар да болуп атты сырттан. Анан ошого дагы акча төлөп жаздырышып, анан ошо биздин кызматка кайрылып аткандар да кездешип баштады да. Аларга кайрылбастан эле түз ошо сот аткаруучулар кызматына эле кайрылыш керек. Маалыматты так ошол жерден аласыздар. Башка органдарга, башка тараптарга, мисалы жеке тараптарга деле кайрылганда, алардын арызы кайра эле бизге барат да. Ошо баланчанын пайдасына алимент өндүрүү боюнча маалымат алуу, же болбосо эмне иш аткарылып атат деп туруп элечи. Ошо бизден берген маалымат деле алар кайра ошолорго жооп берет да. Алар түз өздөрү барып тиги карызкордон алиментти өндүрө албагандан кийин жөнүн гана кором жол бербей ошо сот аткаруучулар кызматына эле кайрылыш керек. Мындай суроо келип атат да ушул жерден, баягы мага ушунча сом берсең мен алименттин өндүрүп берем деген сот аткаруучулардын арасында жокпу? Андайлар да бар болчу. Эми жашырган эмне, ал боюнча да фактылар болуп, чараларын, жаза чараларын алышып, бүгүнкү күндө тергөөдөн бүтүп, иши сотко өткөн сот аткаруучулар да бар да, ошо алимент боюнча. Канча кызматкер кармалды? Жалпы бүгүнкү күндө азыр ошо алимент боюнча бир сот аткаруучу, мында сот аткаруучунун иши сотто каралып жатат. Каяктагы сот аткаруучу, кайсы аймактан? 1-Май райондук сот аткаруучусу Бишкектен. Аймактарда кандай болду экен анда? Аймактарда да эми андай фактылар бүгүнкү күндө катталып элек, кармалып эме боюнча, анан жаза тартиптик жаза колдонгон сот аткаруучулар да бар. 2025-жылга карата 380 сот аткаруучу отурганбыз, ошонун 175-ине карата тартиптик чара колдонулду да. Прокуратурага өткөндүн эмне өзгөчөлүгү болду деп атканда да ушуну да айтып кетсек болот да. Анткени ошо тиешелүү райондогу сот аткаруучу кызматтарын прокуратура органдары тарабынан текшертилип, теперь ошолор боюнча мыйзамдагы бузууларды четтетүү боюнча бизге сунуштар келип түшүп, биз тараптан ошо 175 сот аткаруучуга жаза тартиптик чарасы колдонулду да. Андан сырткары бул кылмыш иши башка иштер боюнча козголгон 4 факт катталган. 24-жылы 5, ал эми 25-жылга карата 4 сот аткаруучунун үстүнөн кылмыш иши козголгон да. Бул ошондой акча алган үчүнбү? Жок, эми ал коррупциялык схемалар болгон процессуалдык өзүнүн ишмердүүлүгүндө кетирген кемчиликтери боюнча ошолордун аракетинде кылмыштын курамы бар деп табылган да. Эми алдыңкы пландарыңыз менен бөлүшүп өтүңүз. Эми алдыңкы баягы жакын арада сценарий боюнча жакшы жылыштар болот деп атасыз. Азыр уже бир мындай аяктоо фазасына жетип калды деп айтып ишендирип кетсек болот. Ошо аткаруу өндүрүшү деп атайын автоматташтырылган маалымат системасы иштеп жатат да. Бул негизги эмеси бул мамлекеттик башка органдар менен байланыштыруу, ыкчам маалымат алуу, бардыгы кагаз, почтадан чыгымдарын азайтуу, сот аткаруучунун ишин жеңилдетүү максатында азыр жана жогоруда да белгилеп кетпедим, иш жүктөмдөрү бүгүнкү күндө аябай көп деп. Ошон үчүн ошо бул система, автоматташтырылган система кирип калса, сот аткаруучунун ишмердүүлүгү бир 30-40%-га чейин төмөндөйт деп биз мониторинг жүргүзгөнбүз. Анын жыйынтыгында да ошону күтүп атабыз да. Андан сырткары ошо эмгек маянасы сот аткаруучу ошо сиз айтып аткан жанагындай коррупциялык элементтерге
кездешпеш үчүн ошо эмгек маянын көтөрүш керек. Ал боюнча дагы Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан иштер жүргүзүлүп жатат. Санариптештирүү деп калдыңыз. Алименттерди төлөөдө жарандар ачык көрө алабы? Же сиздер кандай ушунун ачык айкындуулугун кантип Ачык камсыздап атасыздар? айкындуулугунда бул ошо санариптештүүнүн алкагында каралып атат. Биз баягы көрүп иш тажрыйба менен таанышып келген өлкөлөрдө, мисалы үчүн бүгүнкү күндө бизде тараптар сот аткаруучу кызматына көп келишет да, өзүнүн иши боюнча эмне болуп атканын билиш үчүнчү. Ал эми ошол эле коңшу мамлекеттерде көчөдө кетип атып эле атайын электрондук маалымат алуу борборлору бар. Бизде баягы турган азыркы терминалдар сыяктуучу. Ошол жерге кирип эле өзүнүн пинин киргизе турган болсо, өздүгүн аныктап туруп, ошонун ага карата кандай аткар өндүрүшү бар, ал боюнча эмне маселе болуп атат, эмне иштер жүргүзүлүп атат, ошону көчөдөн кетип атып эле билип кете бергенге мүмкүнчүлүктөрү бар да. Анан биз дагы азыр ошо санариптештирүүнүн биринчи фазасында деп ошо атайын QR коддорду киргизип атабыз. Карызкорлорго тиешелүү көпчүлүк учурда. Ал өзүн көрүп, ошонун канча карызы бар экенин билип, ошону төлөө максатында да көпчүлүк учурларда болот да. Карыздарын билбей сыртка чыгууга авиабилеттерин алып алып, авиабилеттер күйүп, аэропорттон ошо Кыргыз Республикасынын аймагынан чыга албай калган учурлар да көп болот да. Ошолорду алдын алып өзү сыртка чыгып аткан адам даярданганда ошо билеттерин алганга чейин өзүнүн карызы барбы, жокпу, ошону текшерип алуу мүмкүнчүлүгүн да түзүп атабыз. Түшүнүктүү. Анда рахмат чоң сизге. Бизге берилген убакыт соңуна келди. Сиздердин сунуштап аткан мыйзам долбоор баягы сунушталып аткан баягы сын пикирлерди дагы эске алуу менен кабыл алынат деп ишенебиз. Жыйынтыгы болот деп ишенебиз. Кадырман көрүүчү, биз бүгүн дал ушул алимент төлөбөгөндөргө жазаны күчөтүү чарасы тууралуу талкууладык. Бизде конокто башкы прокуратурага караштуу сот аткаруучулар кызматынын директорунун орун басары Кубанычбек Капалов болду. Биз ушуну менен көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуз.